Мен Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Бирок ошол эле мезгилде биздин аракеттерибиздин бардыгы мыйзамдуу болсо экен деген ойломун да. Мына сиз айткандай, мен бардык аракеттерди жасап келе жатам ушуга чейин. Бирок азырынча ал аракеттеримен майнап же пайда чыккан жок да. Пайда чыккан жок. Садыр Жапаров мен үчүн бир партиялаш эле эмес. Бир саясий туткун эле эмес. Биз Садыр Жапаров экөөбүз бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир партия үчүн достошкон адамдар эмеспиз. Биз ак көңүлдөн, жүрөгүбүздөн мындай бир бири-бирибизди түшүнгөндүктөн дос болгонбуз жана ушуну мен ишенемин, аягына чейин сакталат деп.